Тирүүлүктүн көчүн улаган аял, улуттун улуулугун сактаган аял, үйдүн кутун арттырган аял, жүрөктөрдө эне болуп, жар болуп, сүйүү болуп жашаган аял. Коомубузда аял зат өзүнүн эмгеги менен өлкөбүзгө салым кошуп келет. Мына ушундай айымдар бүгүн сыйлыкка татыктуу болушту. Бардык тармактан бул жогорку кеңештен баштап ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөр, жергиликтүү администрациялар, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу айыл өкмөттөр дегенде ушул көптөгөн тармактын баарын алганга аракет кылдык. Эми бул жерде ар тармактын биздин эң негизги максатыбыз бүгүн ушу быйылкы жыл аймактарды өнүктүрүү, ошондой эле санариптештирүү жылын жыйынтыктап атканга байланыштуу аймактан келген биздин элеттик алдыңкы кызматкерлер менен ушул шаарда турган бизди дүйнөгө таанытып аткан кыргыз элине төбөсү көрүнгөн бир залкарларыбыз менен чогуу баарлаштырып, тааныштырып, ошолор менен бир алака түзүп, мындайча айтканда көпүрө болуп, анан ушу бир демдерине дем кошуп, ошолорго бир стимул болсо экен, мындан аркы иштерине дагы чыны менен ушу аймакты өнүктүрүү жылы деп 2 жылдан бери аймактар чыны менен өнүгүп калды. Бүгүн ушул жыл мыктыларын аныктаганда биз баарына текши карап, ушул биздин залкарларыбыздын колунан биздин элеттен айылдык аймактардан келген алдыңкыларыбыз бир жакшы сыйлыктарды алса экен, жыл мыктысы деген, жылдын мыкты инсан деген медальдарыбыз бар. Андан тышкары биз дипломдорубуз бар, ошо жылдын мыктысы болуп. Демократиялык аялдар комитети жана Насачи эл аралык коомдук фонду, Кыргыз Кербери коомдук журналы 7 дубанда эмгектенген ар тармактагы инсандарга сыйлык тапшырышты. Нурбүбү апабыз Баатыр эне катары Кыргызстанга белгилүү. Ал Ак Суу районунан келип, учурда 120 неберенин бактылуу чоң апасы. Мугалимге де болдум, детсадта да иштедим. Анан балдарды чоңойттум. Мен Баатыр эне өзүмүн тараган небере чеберелерим аягы 120 келин кесек небере чеберелерим. Баары алдыңкысы 64кө келди. Балдарымдын баары кызматта, баары элдик иште иштеп жүрүшөт. Ушу балдарымды баалашып, ушу Ак Суу районунан мени ушака жиберди. Бүгүнкү иш-чарага жеке эле айымдар эмес, маданият, спорт, билим берүү тармагында белгилүү инсандар да катышып сыйлык алышты. Каныбек Осмоналиев кыргыз спортчусу, оор атлетика боюнча дүйнөнүн 4 жолку чемпиону катары жылдын мыкты инсаны сыйлыгына ээ болду. Kırgız eli, Kırgız jeri özünçe bir çoğun keremet. 2020 жаңы жылды бардык дүйнө элдери катары күтүп атабыз. Бул жыл биздин Кыргыз эл үчүн бактылуу жылдардын бири болсо экен. Ынтымактын жылы болсо экен. Анан эми жанагы Олимпиада жылы деп айтып атпайбызбы? Мен şu Олимпиадалык оюндарды утканыма 40 жыл болуптур. Эми ушул 40 жылдан кийин дагы биздин улан кыздардын арасынан менин аркаман баягы аккан арктан суу агат деген сөздү дагы бир жакшы кандай десем толуктап туруп ушул Олимпиада оюндарынан медаль, алтын медаль алып келсе экен деп ойлоп атам да. Өз эмгегинен баартап эл ичеринин өнүгүшүнө салым кошкон бир катар инсандар бүгүнкү уюштуруучуларга ыраазычылыктарын билдиришти. Неберем бар, 2 чөбөрөм бар. 5 уулум, 5 келиним, 1 күйөө балам бар, ошо жетөөнүн. Эми жакшы, Кудайга шүгүр, балдарыбыз болсо 2 жакка өз каражанын багып кеткен жок. Бардыгы элге кызмат кылып атат. Кудайга шүгүр. Кудайга миң мерте ыраазымын. Калк ичинде катылган кадырлуу таланттарды сыйлоо катарында жылдын мыктыларын аныктап аткан ушул иштин уюштуруучуларынын бири Роза Рашаевна. Бул эженин эмгек күчү зор болгондуктан ишине ийгиликти каалап, таалай танган татыктуу жашоону, иши жүрүшкөн ийгиликтүү жашоону, эч нерседен кемибеген кейбес жашоону, түбү терең түбөлүктүү жашоону каалап, дайыма бар болуп аман болуп жүрүшүнө тилектешмин. Аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылынын алкагында өткөрүлгөн иш-чара көпчүлүк сыйлык ээлери эл ичинен келген инсандар. Өлкөбүздүн гүлдөбөшүнө салым кошуп жылдын мыктылары аталган Ала Тоғуздагы ак эмгектен баар тапкан асыл адамдарга ийгиликтерди каалайлы.